Арыбаңыздар ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта оң канат жана сол канат кыргыз урууларынын башын бириктирген, кыргыз жерлерин коргоо үчүн моголдор жана шейбаниттер менен күрөш жүргүзгөн кыргыздын чыган баатыры Тагай би тууралуу баяндап беребиз. Тарыхта Тагай би тууралуу так маалыматтар аз кездешет. Бирок санжыралардан Тагай бийдин жашоосу жана ишмердүүлүгү жөнүндө кээ бир маалыматтарды таба алабыз. Ар кандай маалыматтар боюнча Тагай би 15-кылымда, болжолдуу 1460-70 жылдары төрөлгөн. Белек Солтоноевдун маалыматы боюнча Тагай Кокон Маргаланга жакын Ири суу, Былпылдак деген жерде, дагы башка булактарда Алайдагы Сарыбел жайлоосунда туулган деп айтылат. 16-кылымда кыргыздар Тагай бийдин бийлигинин астында биригишет. 1508 жылы Тагай би Ысык көлдүн жээгинде ак кийизге салынып хан көтөрүлгөн. Ошентип, тарыхтын эң орчундуу мезгилинде кыргыздын бардык урук-урууларын бириктирип, Тагай би эл башкаруучусу болуп шайланган. Алтайдан Тянь-Шанга келгенге чейин байыркы көп кудайлуу шаманизм динин тутунган көчмөн кыргыз урууларынын жергиликтүү мусулман динин карманган уруулар жана элдер менен аралашып жалгашуусу үчүн албетте алардын дагы үстүртөн болсо дагы ислам динин кабыл алышы тарыхый зарылчылык болгон. Аны түшүнгөн Тагай би сап башында ислам динине кирип, ошого жараша өзүнө Мухаммед деген жаңы ысымды кабыл алган. Мына ушул окуядан кийин жергиликтүү эл аны Мухаммед кыргыз деп атай баштаган. Могол хандары Кыргызстанды жана Казакстандын түштүк-чыгыш аймактарын басып алууга аракеттенип жатканда, Мухаммед аларга каршы өзүнө ишенимдүү союздаш боло ала турган казак султандары менен ымала түзө баштайт. Шейбанилерге каршы аттанган казак султандарынын жортуулдарына кыргыздар Мухаммеддин жетекчилиги менен активдүү катышат. Кыргыз кошуундары Түркстан, Сайрам, Ташкент, Анжиян, Аксы жана башка жерлерге чейин жеткен. Мухаммед кыргыздын бул жортуулу шейбанилерге каршы багытталгандыктан Могол ханы Султан Саид кыргыздарды колдоп турган. Түркстанга жортуулдун убагында Мухаммед кыргыз өзбектердин ханзадасы Кучум хандын уулу Абдулланы колго түшүрүп, кайрадан бошотуп жиберген. Ушундан улам Султан Саид хан кыргыздар шейбанилер менен мамиле түзүүгө аракет кылды деп шылтоолоп, кыргыздарды 1517 жылы капысынан басып кирген. Кармашта кыргыздардын колу талкаланып, Мухаммед кыргыз колго түшүп, Кашкарга жеткирилет. Бирок абакта көпкө деле кармалган эмес. Саясий абалды салмактап туруп, Саид хан аны 1518 жылы бошотуп, 1522 жылы болсо мекенине жөнөтүп жиберет. Алатоо аймагына келгенден кийин Мухаммед кыргыз кайрадан кыргыз урууларына башчы болуп, моголдорго каршы күч топтой баштайт. 1524 жылы кыргыздардын жергесине, тактап айтканда Кочкорго, казактардын ханы Тахир келет. Мухаммед аны менен моголдорго каршы ымала түзөт. Аны билип калып, Султан Саид 1525 жылы Мухаммед кыргызды карматып, экинчи жолу Кашкарга алдырат. Могол мамлекетинин өкүмдары Султан Саид хан 1533 жылы каза болгондон кийин гана тактыга Абдырашид хан чыгат. Ал Мухаммед кыргызды туткундан бошоткон. Бирок Мухаммед кыргыз боштондукка чыккандан көп өтпөй көз жумат. Мухаммед кыргыз 14 жыл чет жерде камакта болгону менен эли менен байланышын үзбөй, көздөгөн максатынан баш тарткан эмес. Анын өмүрү өз элинин эркиндиги үчүн күрөшүү менен байланышкан драмаларга, окуяларга, салгылашууларга бай. Алдыда өтө татаал жол турганын билсе да, ал эч качан коркпостон, тайманбастан душмандар менен күрөшүп келген. Анткени күчтүү, саясий эрктүү, кажыбас кайраттуу жана кыраакы Тагай би атабыз өз элинин жашоосун эркиндиксиз элестете алган эмес.